Mo тракты мекендешибиз иним алып алып, колун көтөрүп атат. Айдап кетти. Жаңы эле алды бул дилдерден. Кут болсун, трагы кобурашып сүйлөштүк. Дилерскийге келгем, кызыл трактарды көрөйүн деп келдим, достор. Ассаламу алейкум, достор, кандай турасыздар? Бир чакан видео тартып коеюн деп чечтим. Өткөндө сиздер билесиздер, Кыргызстанда, Европада, Россияда жашап, Америкадан трак иштетсе болот деп мен видео чыгаргам. Мага мурдатан бери эле 1-2-3 жылдан бери эле мекендештер кайрылчу. Бирок мен баардыгына отказ берчүмүн, анткени айтчумун, өзүм жолдо жүрөм, бир айлап кетем, 2 жумалап кетем, өзүмдүн жанымды карайынбы же сиздердин тракты карап бере аламбы деп. Азыр шарт өзгөрдү. Азыр мен MW компаниясында иштетип атам. Анан ошол видео чыккандан кийин көптөгөн мекендештер чалды. 30дап, 40дап, 50лөп мекендештер чалды, бирок баары менен иштешкенге болбойт. Анткени 5 кол тең эмес, кээ бирөө түшүнөт экен, кээ бирөө түшүнбөйт экен трак системасын. Кээ бирлөр менен 2 саат, 3 саат түшүндүрүп берип, аягында баягы ойлорубуз эки жакка кетип, бирибизди такыр түшүнбөй койдук. Анан мен айттым, кечирип коюңуздар, сиздер менен иштешкенге болбойт экен деп. Анан кээ бирлер айтат, ошо эски трак алалы дедик эле, 30 миңге, 40 миңге дейт, ошону иштетип бергиле дейт. Болбойт. Эгерде силер бул жакта болсоңор, өзүңөр айдап иштетсеңер болот. Бирок Кыргызстанда, Европада, Россияда жатып алып, эски трак иштеткенде өзүңөр да кыйналасыңар. Бул тракты айдап берген айдоочу да кыйналат, бизди да кыйнайсыңар да, бирибизге жаман жакшы көрүшөбүз. Ошон үчүн алганга жараша азыр мен сиздерге 2 трак көрсөтөм. Реалдуу 2 мекендешимди тандадым. Алар дагы кийин иштешип калганда дагы өзлөрү ой пикирин айтып, видео жиберет, аны да коюп берем. Достор, ошондой бирибизге ишенсек, иштешсек болот. Ато кээ бир мекендештер менен сүйлөшүп атып эле, оюбуз келишпей эле, анан баягы мен айтып атам, мышык майга жетпей мияолойт деген сыяктуу жок трак эле түшүнбөстүктөр болуп атат. Анан ошолордун ичинен тандап, 2 мекендешим реалдуу чыкты. $30 000 акчабыз бар. Алмаз байке бизге тракты көрсөткүлө, сразу акчасын салабыз. Бизге жаңы трак керек, жолдо жүрүш керек, водитель да кыйналбаш керек, биз дагы кыйналбай трактан кутулуп пайдасын көрүшүбүз керек дейт. Достор, болот баардык нерсе. Анда бул видео абдан узун болуп кетсе 2 бөлүктөн болот. Анда мен сиздерге жанагы 2 мекендешим тандадым, 2 мекендешиме 2 тракты көрсөтөйүн. Эгер жактырышса акчаңарды салгыла, анан жолго чыгаралы, анан дагы видеолор болот. Анда кеттик, достор. 2 трактын бирөө бул. Биз азыр 2 тракты алганга аракет кылып жатабыз. 2 трактын бирөө бул. Мына жылын көрсөңүздөр болот, 2022 жылкы. Анан бул трактын майлыжы 263 миң жүргөн. Азыр мен сиздерге ичин дагы көрсөтөм. Акыбалы биз өткөндө 3 трак алып келип этип эле. Ошолорго окшош андан дагы азыраак жүргөн трактар, достор. Дөңгөлөктөрдүн бүт баарынын состояниясы жакшы. Бuyakta деген EPU да бар. Мо EPU деген абдан керектүү окат. Кышында трактын ичин ысытып берет, моторду иштетпей. Жайкысын болсо кондиционерди иштетип берет. Абдан сонун окат. Ушундай болуп атат, достор. Азыр мен ар жагынан кирейин. Каскадия 2022 жылкы трак. Ушундай трак менен иштеш керек. Ато эски тракты алып алганда ал жумуш болбойт, достор. Азыр мен сиздерге ичин көрсөтөйүн. Мына бул деген полный комплектация деп коет. Бул деген өрт өчүргүч, ичинин бүт баары жуулган. Мына ичи моундай да. Мен азыр ачкычын алган жокмун, анткени тиякта кишилер көп экен. Достор, ичи мындай. Өткөндө деле сиздерге көрсөтпөдүм беле. Буякта 2 киши айдаса болот, үстүнө бирөө жатат. Бул жактан 1 киши отурса болот, бул жактан 1 киши отурса болот. Мо столду деген ылдый тартып туруп, анан бул жата турган жерди ылдый түшүрүп, мияка жатып алса болот. Холодильник эми кээ бирөөнө жакпайт экен, ичинекей дейт. Ичине көп эле тамак аш батат. Бул жакта микроволновка жок. Эгерде айдоочуну жолго чыгарда микроволновка где-то Америкада бир $40-50 турат. Ошону салып берип койсоңуздар болот. Атак ошо 2022 жылкы трак 263 миң жүргөн. Ушул тракты биз алсак, жанагы биз ишенген, сүйлөшкөн 2 мекендешибиз 30 миңден салабыз деп атат. Ушул
трактан 30 миң алынат да, калганын биз өзүлөр менен сүйлөшүп, жакшы жолду билген айдоочуну отургузуп беребиз, анан такташабыз. Достор, мындай болуп атат да, көп мекендештер мага суроо берип атат. Канча түшөт деп атат да. Биз айта албайбыз. Бирок биздин диспетчерлер күчтүү, жакшы баягы рейдтерди, жүктөрдү тап бергенге аракет кылабыз. Эгерде бул тракты арендага берем десеңер, билбейм. Мына мисалга келтирип коеюн, анда силер уже точно билесиңер, достор. Эгерде бул тракты деген жумасына 1400 деп коелу, примерно 1400дөн берсеңер, сиздерге айына $5600 түшүп турат. Уже билесиңер. Анан деген бул трактан дагы силер кутулушуңар керек да, аны сүйлөшөбүз. Айына 3000 десеңер, $3000 трактан өзүнөн кутулуп берет дагы, $2600 айына силердин пайдаңар. Эгерде лишний чыгымдар жок болбосо. Бул трактардыкы жанагы эски тракка окшош эмес. Майларын деген 15 миңде алмаштырбайбыз, 25-30 миңде алмаштырабыз. Ошондо 2 айда, 2,5 айда где-то $450 тегерегинде кетип турат. Достор, ошондой, азыр мен экинчи тракты сиздерге көрсөтөм. Анан бул видеону жанагы мен сүйлөшүп аткан эки мекендешиме Кыргызстанга салып ийем. Мекендештер да көрсүн деп атам да, маалымат болсун деп атам. Анан алар бул тракты жактырса, анан алар айтып атат, биз деген макул сүрөтүн жиберип коюңуз, бирок сизге ишенебиз. Анан биз Америкада болбогондон кийин тракты жанынан көрбөйбүз, видеосун кайтап көрүп коелу деп атат да. Анда экинчи тракка кеттик, достор. Достор, азыр мен сиздерге экинчи тракты көрсөтөм. Экинчи трак бул трак. Бул дагы 2022 жылкы 251 миң майл жүргөн. Биз өткөндө 3 тракты сатканбыз. Алардын майлыжы 302, 315, 312 болчу. Булар болсо андан да аз жүргөн. Азыр мен сиздерге жакыныраак көрсөтүп коеюн. Буякта жылы жазылып турат, 2022 251 миң жүргөн. Мунун дагы акыбалы өтө сонун. Жаңы трактарга окшош да. Анан бул жакта деген багы, бул капталы 100 болуш керек, ар жагы 100. Дөңгөлөктөрүн дагы акыбалы абдан сонун, достор. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул арт жагы эпу деп коет, мога абдан керектүү оокат деп айттым. Анан бул жагындагы бактагы 100 галлон. 100 галлон деген, по-моему, 380 литр болот да. Эки жагы 380, 380, 760 литр. Полный бак куйлат. Каскадия. Азыр мен бул трактын дагы ичин көрсөтөйүн. Эки мекендешиме тартып атам. Алар суранып калышты, Алмаз байке бизге срочно 2 трак тап бериңиз, анан ошол трактарды иштетели деп жатат. Булардын ичин бүт баары жуулган. Мында ачкычын алган жокмун, достор. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул дагы полный комплектация, ичинин бүт баары окшош. Мыякта холодильник, мыяка микроволновка коюш керек. Булардын немелери көп абданчы. Ондай ар кандай документ сала турган жерлери абдан көп. Анан мыяка дагы кийимдерин салса болот, ар кандай шкафчиктери көп. Анан мыяка бир киши отурат, Бул жата турган жерин жаткызып койсо болот, достор. Көрдүңүздөрбү? Муну бери тартып койсо, мыяка кофе койсо болот. Же болбосо, достор, мону ылдый жаткызып туруп, анан бул жата турган жерин ылдый кыласыңар. Полный комплектация. Анан деген тиги тракта да бар, бул тракта да бар. Мондай бул жака деген холодильник сайылат, микроволновкалар сайылат. Бул аккумулятордун вольтун жанагы эмне деп коет? Атын да унутуп калыш керек да. Токтун кубаттуулугун жогорулатабы. Ушундай, достор. Атайын ушул видеону тартып койдум. Бул видео сиздер үчүн маалымат болсун. Атак бул эки тракты эки мекендешиме жиберем. Эгер трак жакса, жумушту баштайлы, достор. Анан кийинки этаптардын бүт баарын көрсөтүп турам. Күчтүү айдоочуларды алып келебиз. Жакшы жүктөр менен камсыздайбыз. Анан иштешебиз, достор. Мен өзүмдүн трагым Акчардактын сиңдиси көчөгүнө чыкты. Сыргак деген иним айдап кетти. Биринчи жүктү алды. 1000 майлга Техасты көздөй кетти, 2400га. Иллинойстан жүк чыгыш абдан оор, бирок жакшы жүк таап бердик. Экинчи жүгүн Техастан алып алып, Норс Каролинага кетти, достор. Ошондой
жумуш абдан көп болуп атат. Бул трак компаниясын иштеткен дагы өзүнүн кыйынчылыктары бар экен. Мурда деген трак айдап жүргөндө өзүң менен болуп эле бир жүктү алып жеткизиш керек болчу. Мында болсо көптөгөн жигиттерди жумушка алып, аларды трактор менен камсыздап, керектүү нерселердин баарын алып берип, жүгү жок калтырбай аракет кылып атабыз. Келгендердин бүт баары жакшы компания экен деп айтып атат. Өсүп атабыз, өнүп атабыз достор. Айына, сөздүн ачыгын айтканда, айына где-то 40-50 балага көбөйдүк. Кудай буйруса, а может жаңы жылга чейин 200-ге жетип калышыбыз мүмкүн. Достор, тракторду көрсөттүм, 2 тракты көрсөттүм. Пока 2 инибиз менен иштешип көрөлү деп атабыз. Эгер баары жакшы болсо, анда дагы улантабыз иштешкендичи. Эски трактор менен иштейм деген мекендештер чалып, биз менен байланышпай эле коюңуздар. Анткен деген эски трак айдаган менин көптөгөн досторум болгон, тааныштарым болгон. Ал эски трактын ремонт эле жылдын аягында биз налог төлөйбүз да, ошондо эле санаганда 25 миңден 35-40ка чейин чыгып кетет. Ошон үчүн баардык мекендештер билишет. Америкада жумасына 7-8 миң километр жүрүшөт. Тракторду жакшы, майлыжы аз, состояниясы жакшы трактор менен иштеш керек. Анткени бул тракторду дагы айдоочулар айдайт, алар дагы жолдо калгысы келбейт. Силер дагы акча тапкыңар келет. Анан деген айтып кое турган нерсе көп мекендештер менден сурап атат да, сен эмнеге бул ишти баштагантасың? Сага эмне пайда деп. Мен мекендештериме жардам берейин деп атам. Азыр колдон келип турат. Жана айтканда MW компаниясын иштетип атам. Андан тышкары биз компанияны өстүргөнгө тракторду көбөйтөлү деп атабыз. Бул силер алган трак биздин компанияга кирип саныбыз да көбөйөт. Анан биздин пайда жума сайын ошол ташылган жүктүн 12%-ын алып калабыз. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта калыңыздар.